президенттик өлкө бул жакшы. А бирок супер президенттик өлкө бул өтө терс көрүнүш. Кээ бир депутаттардын мындай сапатсыз, кандайдыр бир маргиналдуу, билимдүүлүгү төмөн болгон позицияларын чыгарышканда мен абдан өкүнөм. Мен үчүн юрист катары мага демекти күндө отуруп чай ичсин, маселе жок. Сафариде жүрсүн, ал Кыргыз Республикасынын президенти катары каралат. Анын кылган ар бир иши мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн кылынат. Анан ошондон кийин түшүндүм, бул ата-энеге кеңеш берүү, бул өзгөчө бир текеберчилик. Өзүмүн үй бүлөлүк статусуму мындай башкачараак бир нукка жеткирип алышым керек. Кайра башынан күйөөгө тийишим керек, мындай маселелер бар да. Майып бала төрөлгөн үчүн үй бүлө бузулбаш керек да. Мен өз каалоом менен бүгүнкү күнгө чейин күйөөгө тийбедим. Эмне дегенде, көбүнчө эркек кишилер үчүн бул бир социалдык коммуникацияларды күчөйтүү, аял кишилерди таануу жолу бул секс болуп калат экен да. Бай адам болуш үчүн комплекстүү ресурстар керек. Бул эң башында ден соолук.